Дайыма принцип 3О'ну колдонушубуз керек. Упрощение, улучшение, ускорение. Карап чыгышыбыз керек болгон. Эмнени жеңилдетип жазсам болот? Эмнени жакшыртышым керек? Эмнени тез жасашым керек деп. Биз адамдарга влиять эткенди, башкача айтканда, сатканды билишибиз керек. Сатуу дүйнө жүзү боюнча номер 1 навык. Бул навык ар бир адамга керек. Сатканды билбеген адамдар аз акча иштеп табышат. Сатууга эмнелер таасир берет? Биздин мамилелер. Мамиле позитивдүүбү же негативдүүбү? Сиз сатууга кандай мамиле кыласыз? Эптеп-септеп сатып туруп акчасын алуубу? Аны уговаривать этүүбү? Заставлять этүүбү? Же жардам берүүбү? Сатуу бул адамдарга жардам берүү. Сатуу жакшылап түшүндүрүп берүү. Продукцияңыз же услугаңыз жөнүндө грамотно маалымат берүү. Анан самооценка продажага түздөн түз байланыштуу. Эгер самооценка низкий болсо, анда сизде алдын ала эле негативдик күтүү болот да, сиз аз эле аракет кыласыз. Анан сата албайсыз. Анан ал самобичеванияга алып келет. Билген менин колуман келбешин. Мен сатканды билбейм, мен команда түзө албайм деп өзүңүздү өзүңүз жеп отуруп так эле низкий самооценканы ого бетер ылдый чүрөсүз. Ошентип замкнутый круг боло берет. Эми муну тескерисинче элестетиңиз. Эгер сизде самооценкаңыз высокий болсо, анда позитивдүү күтүү болот. Мен сата алам деген. Жана ал жакшылап аракеттенесиз. Анан жакшы жыйынтык аласыз. Сатасыз, сделка кыласыз. Анан якорение пайда болот. Мен билгем, мен колуман келерин, мен таланттуумун. Таланттуу экенимди билгенмин. Анан самооценкаңыз андан да өйдө көтөрүлөт. Ошентип, бул да замкнутый круг боло берет. Ошентип кедейлер ого бетер кедей болушат, байлар андан да бай болушат ошол замкнутый круг менен. Ошондуктан самооценка эң башкысы. Эгер самооценканы проработка кылып алсак, бул сатууга гана эмес, жашоонун бардык аспектисине таасир берет. Сатууга таасир берүүчү 3 фактор. Биринчи, внешность, сырткы келбет. Общая картина. Кийген кийимиң канчалык приятный, жагымдуу экенин. Сатып аткан товарың кандай күртө болсо да, сатуучунун сырткы келбети жагымсыз болсо, сатуу болбойт. Экинчи, тональность голоса, үндүн тону. Адамдар интонация аркылуу эмоция алышат. Адамдар продукт сатып алышпайт, алар эмоция сатып алышат. Феррарини сатууда 80% сатуу өскөн экен. Ал айткан экен, адамдар товар сатып албайт, адамдар кыял сатып алат. Тональность, интонация аркылуу биз эмоция сатып алабыз. Эмоцияны кабыл алуу күчтүү болот экен. Үчүнчү, физиология. Клиентти кызыктырыш үчүн энтузиазм жана энергия болуш керек. Адамда энтузиазм, энергия болгондо клиентте кызыгуу пайда болот экен. Дагы бир фактор бар. Мурда 2-3 касание кылса эле жетиштүү болчу экен адам товарды сатып алуу үчүн. Азыр болсо 14 касание жасаш керек экен. Адамдын чечим чыгарышына. Касание бул сообщение, СМС, голосовой СМСтер, жолугушуулар, телевизордон көрүү, кимдир бирөө айтты деген, отзывдар ушундай. Эмне үчүн көп касание кылыш керек? Анткени азыркы убакта алаксыта турган көп факторлор бар. WhatsApp, Instagram, Facebook, ВКонтакте, TikTok жана башка. Андан сырткары тиричиликтер. Адам сиздин сунушту унутуп калышы мүмкүн. Касание кылбай койсоңуз. Азыр өтө көп информация бар. Бардык жактан толтура информация алып турабыз. Адамдар алардын баарын кабыл алганга жетишпей калып атабыз. Ошондуктан азыркы убакта сатуу мурдагыдан да кыйын болуп калды. Сатуу боюнча статистика. Сатуучулардын 48% бир касаниядан кийин эле клиент менен контакт кылбай калышат экен. Сатуучулардын 25% 2 касания кылып эле токтоп калышат экен. Сатуучулардын 12% 3 касания кылышат экен. 10% сатуучулар 3 касаниядан көбүрөөк жасашат экен. Мына ошондуктан бардыгы эле сата алышпайт. А сатып алуулар кандай болот? Сатуунун 2% гана бир касанияда болот экен. 3% 2 касания кылгандан кийин, 5% 3 касаниядан кийин, 10% 4 касаниядан кийин. Сатуунун 80% 5-12 касания кылгандан кийин болот экен. Ошондуктан клиентти завоевать этиш керек. Клиенттер менен иштөө керек.
Эгер сделка жасагың келсе, бир клиентти 5-тен 12 касание кылуу керек. Потенциалдык клиент үчүн 3-4 касание аздык кылат экен. Звонок, СМС, голосовое сообщение. Азыркы убакта түз сатуу жакшы иштебей калды. Ценность аркылуу сатуу керек. Башкача айтканда, көбүрөөк баалуулук берсек, ошончолук көбүрөөк кылып сата алабыз. Адамдар эмне үчүн ооба деп бизге макул болушат? 31% адам айткан экен, продавецке ишендим деп. 20% продавец абдан жакты, анын подходу жакты деп. 16% адамдарга продукция абдан жаккан экен. 13% адамдар айткан экен, мага өзгөчө сунуш кылгандары жакты, бул бонус подаркалары жакты деп. 11% адамдарга ал продукция аябай керек болгон. 9% адамдардын продукциясынын арзандыгы жаккан экен. Эгер сиз продукт кымбат болгон үчүн элдер сатып албайт деп ойлосоңуз, жаңыласыз. Товардын баасы сатып алууга причина болбойт, же редко эле болот причина. Биз продукт же сервис сатып албайбыз. Биз биринчи кезекте адамдын өзүн, андан кийин гана продукт сатып алабыз. Ошондуктан адегенде өзүбүздү сатышыбыз керек. Эгер сатуучу сылык, жагымдуу болсо, ага жок деп айтыш кыйын болот. Ойлонуп көрүш керек. Кантип адамдарга баалуулук, ценность бере алам? Аларга кантип пайдалуу боло алам деп. Сатуу бул процесс. Биз аны басып өтүшүбүз керек, аны аткарышыбыз керек. Мисалы, сиз кыз менен тааныштыңыз, кезигип баштадыңыз. Сиз ага дароо эле жүрү үйлөнөбүз деп айтпайсыз да. Адегенде ресторанга, киного алып барасыз. Кезигишип, сүйлөшүп жүрүп, анан бири-бириңерге жакканда гана анан свадьба болот. Образын айтканда, көбүнчө сатуучулар дароо эле постельди предлагать эткендей болушат. Сатып алганда да импульсивно эле кымбат кереги жок товарларды сатып алабыз. Адамдарды ооба деп айтканга эмне түрткү берет? Биринчи кезекте авторитет. Эксперттерге, өзүнүн сферасында иштеген, бизге караганда көптү билгендерге биз ооба дейбиз. Мисалы, врач-экспертке биз ооба дейбиз. Сатууда профессионал адамга ишенебиз. Сатып алганга чейин алар өзүнүн эксперттүүлүгүн көргөзүшү керек. Экинчи, взаимодействие, взаимообмен. Эксперимент кылып көрүшүптүр. Ресторанда официант клиенттерге 1 ай бою счет менен кошо конфет дагы берип туруптур. Анан 1 айдан кийин чаевыйын эсептеп көрүшүптүр. Кийинки айда счетту эч кандай конфети жок эле берип турган. Аны да айдын аягында эсептешкен да, 1 айга караганда экинчи айда чаевые 40% аз болгонун эсептешиптир. Эмне үчүн? Анткени биринчи айда принцип взаимодействия, взаимообмена иштеген. Кызматташуу, алмашуу. Негизи бул мурда деле ушул принципти колдонушчу. Шампанский, шоколад беришчү адамдарга жагымдуу маанай тартуулаш үчүн. Клиенттер менен иштешкенде да ойлонушубуз керек. Кандай подаркаларды, бонустарды жасаса болот деп. Дагы бир пример. Асель британский офисте иштеп жүргөндө, алардын онлайн маркетинги болгон экен. Ошол убакта Нейла деген кыз өзүнүн онлайн маркетингин сунуш кылат. Асель, жок, кереги жок, бизде өзүбүздүн онлайн маркетинг бар дейт. Нейла психология продажа боюнча бардыгын жасады дейт. Ал баалуулук аркылуу, ценность аркылуу сапаттуу касанияларды жасады дейт. Жакшы көпүрө түзүшөт. Ал силер тайм менеджментке кызыгасыңарбы деп статьяларды жазды дейт. Ценность берип баштады ошентип. Мен стенд холлго баратам. Ошол центрга, выставкага катышсаңар болот. Силерге керекпи деп ойлогом деп. Алар ошол кыздын жардамы менен выставкага скидка менен катышыптыр. Акыры Асель ал кызга айтыптыр: "Макул, мен сеникин сатып алам" деп анан 1 жылга контракт түзүшүптүр. Ошентип ал кыз аябай бекем көпүрө салган экен. Ошондуктан жөн эле сатпастан баалуулук беришибиз керек. Үчүнчү, нехватка же дефицит. Тони Роббинс мисалын келтирип атат да. Тони Роббинс үйүнө бир печенье алып келиптир. Үйүндөгүлөрдүн баары ал печеньени жегиси келиптир. Эртеси күнү ошол эле печеньеден 2 коробка алып келип койсо, эч ким ал печеньега тийишкен эмес экен. Эч ким печенье жегиси келбептир. Бул принцип нехватки, дефицита. Биз эмне аз болсо ошону каалайбыз, же эмне түгөнүп баратса ошону каалайбыз.
А мамиледе болсо жигит кызды тандаганда жигиттери көп балдар ухаживать эткиси келген кызга үйлөнгүсү келишет экен. Кайда товар распродажа болуп атса, элдер эмнени талап атса ошону алгыбыз келет. Дефицит болуп элдер очередте турса, биз дагы ошону алгыбыз келет. Неважно, ал товар керекпи же керек эмеспи, именно ошону алгыбыз келет. Биз ушул принципти сатууда колдонсок болот. Искусственно дефицит жаратуунун кереги жок, бирок баасына лимит койсо болот. Мынчанчы числого чейин мунун баасы мындай арзан баада сатылат. Андан кийин кымбат болот деп акция кылсак болот. Лимитация кылып, товардын поставкасын ограничение кылсак болот. Анан 4-чү, эскертип туруу, настойчивый болуу. Булардын баары касаниялар. Анан 5-чи, симпатия. Эгер сатып аткан адам жагымдуу болсо, ага ооба деп айткыбыз келет. Анан 6-чы, согласие, единодушие. Башкача айтканда, общий интерес болсо, биз окшош жактарыбыз болсо, биз ошондон алгыбыз келет экен. Эмне үчүн бизге адамдар жагат, а кээ бир адамдар эмне үчүн жакпайт? Мунун себеби эмнеде? Бардыгына жагуу мүмкүн эмес, бирок процентти көбөйтүү керек. Эгер сиз 10 кишинин ичинен 3 кишиге жаксаңыз, андан кийинки жолкуда 10 кишинин 8 кишисине жаккандай болуңуз. Башкача айтканда, сизде жакканга шанс, сиздин таасириңиз көбөйүш керек. Бизге кандай адамдар жагат? Биринчиден, бизге өзүбүзгө окшош адамдар, окшош интерес, баалуулук болсо ошондой адамдар жагат. Экинчиден, бизди уккан адамдар жагат. Бизге маанилүү, важный, өзгөчөлөнгөн сезимди берген адамдар жагат. Адам канчалык көп сүйлөсө, ошончолук өзүн маанилүү, важный сезет. Ошондуктан бизди уккан адамдар жагат бизге. Жөн эле угуп койбой, көңүл коюп уккандар. Коммуникациянын искусствосу бул укканды билүү искусствосу. Үчүнчүдөн, бизге комплимент айткан адамдар жагат. Чын жүрөктөн айтылган комплимент самооценканы көтөрөт. 4-чүдөн, бизди байкап, бизге кызыгып, бизди маанилүү кылып турган адамдар жагат. 5-чи, бизди күлдүрө алган адамдар жагат. С чувством юмора. Эгер адам скучный, скромный болсо, бул сатууга да жаман таасир берет. 6-чыдан, бизге жардам берген адамдар жагат. Баалуулук берген адамдар жагат. Ошондуктан биз дайыма жылмайып, адамдарга жакшы маанай тартуулап, дайыма жардам берип турганга аракет кылышыбыз керек. Западта чоочун эле адамдар бири-бирине комплимент айта беришет дейт. Кантип зависть сезим менен күрөшүү керек? Башка бирөөгө завидовать эткенде, адам өзүн автоматтык түрдө өзүнүн жеңилгенин мойнуна алат. Өзүн никчемный байкуш сезет. Анткени адам завидовать эткенде, белый зависть бул суктануу, а именно өзүн токтотуп турган зависть болгондо, билигин башкаларда бар, менде жок деп бирөөнүн ийгилигин көрө албай турган сезим, бул талкалай турган сезим. Моментально адамды төмөнкү вибрацияга түшүрөт. Сезимиңди, эмоцияңды талкалайт. Өзүңдү жеңилип калгандай сезип, никчемный болуп, бирөөлөргө ичин күйгөндөн башка эчтеке колуңан келбеген байкуш болуп каласың. Анткени бул черный зависть. Менин колуман келбейт, мен билбейм деген. Ошондуктан завистливый адам эч убакта ийгиликке жетпейт. Адамда зависть болгондо негативдик сезимдер болот, жинденүү, кайгыруу болот. Ааламга колунан келбейт деген белги жиберет. Ааламда бардыгы изобильный экенине ишенбейт. Ошон үчүн аалам андай адамга эчтеке бербейт. Берсе да завистливый адамдар аны көтөрө албайт. Ааламда бардыгы изобильно, молчулук. Ааламдагы жакшылыктар, ийгиликтер бардыгына жетет. Ар бир адам ден соолугу чың боло алат, сүйө алат, сүйүктүү боло алат. Башкача айтканда, сүйүү баарына жетет. Билим толтура, үйлөр, машиналар толтура. Ушуну түшүнгөндө адамдын фокусу өзгөрөт. Дагы бир фишка. Зависти восхищенияга айланткыла. Суктанып, жакшы көрүп, жылуу сезим менен ушундан үлгү алайын деш керек. Өзүңө каалаган нерсени башкаларга да каалаш керек. Башкача айтканда, мисалы, сүйүшкөн жаштарды көрсөң, бактылуу болгула деп бата бер. Өзүңө каалаган энергияны аларга жөнөтүү керек. Сен башкаларга бата бергенде, мен да ушундайды каалайм деп башкаларга да сүйүү менен энергияны бергенде, аалам ошону сага дагы берет. Ал эми завидовать этсең, эчтекеге жетпейсиң. Анткени зависть бул талкалоо сезими, нехватка, дефицит сезим, негативдик сезим.
Эгер сенде зависть бар болсо, ийгиликсиздикке, провалдарга, жакырчылыкка түзөлүп алып барат. Ошондуктан ушуну жакшы түшүнүш керек. Адамда осознание болгондо ал башка жолду тандайт. Эгер миллионер болгуң келсе, өзүңдү миллионердей сез, ошого ишен. Асель Сыдыкова посудомоеччу болуп иштеп жүргөндө эле бай болорума ишенчүмүн дейт. Өзүмдү ичимен бай сезчүмүн. Меники болот деп сезчүмүн. Мен үчүн бай болгон сюрприз болгон жок. Анткени өзүмдү мурда эле бай сезчүмүн. Идиш жууп иштеп жүргөнүмдө эле. Байлык башыңда болуш керек. Акчам жок болсо да, жөө жүрсөм дагы өзүмдү бай сезчүмүн. 30га чыкканда материалдык жактан бай болдум дейт. Биринчи недвижимостьти сатып алгандан кийин байлыгы чындап көбөйүп баштаган. Аселдин большой почемусу анын ата-энелери болгон экен. Ал ата-энесин дүйнө жүзүн кыдырткысы келген, бардык өлкөлөрдү көргөзүп, кымбат отелдерде жашаткысы келген. Ата-энесинде көп акча болгонун каалаган. Жарым жыл Англияда, жарым жыл Римде, Барселонада, Испанияда, Францияда жашашканын каалаган. Ошол кыялынын баары орундалыптыр. Визуализацияны кантип туура жасаш керек? Өзүңдү сырттан көрүш керекпи же өзүңдү ичиңен көрүш керекпи деген суроо көп болот дейт. Визуализацияны мындай кылып жасаш керек деген эреже жок. Ар ким ар кандай өзүнүн кандай көрө алганына жараша көрө алат, жасай алат. Визуализацияда эң башкы эреже бул дайыма туруктуулук менен бир күндө калтырбай жасап туруу.